Жашыл мурас улуттук өнөктүгү Нарын облусунун Ат Баш районунда да жүрүп жатат. Анын алкагында Бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы менен Токой экосистемасын өнүктүрүү боюнча долбоор жазылып, 35 миңден ашык карагаттын көчөтү алынып келинген. Бул көчөттөр таратылып, айыл өкмөттөр менен бирдикте ошол үйлөргө тосулуп, өстүрүлөт. Бул көчөттөрдү биз көзөмөл жасап турабыз, монитор кылып турабыз. Дүйнөлүк банктан да адамдар келип, монитор кылып карап турушат. Биз эми максатыбыз Ат Башка ушул элди жалгыз эле мал менен алектентпей, ушу бизде бакчачылык менен дагы алектенип киреше табуу максатында иш алып барып атабыз да. Өзүңүздөр билгендей COVID-19 пандемиянын убагында жакырчылыктан тез арада чыгаруу максатында ушул проекти жүргөн, иш жүргөн. Ошол боюнча ушул ишти алып барып жатабыз. Ат Баш районунун эли башынан эле малга басым жасап келген болсо, эми мөмөлүү өсүмдүктөрдү өстүрүп, андан киреше табуу жолун өздөштүрө баштады. Райондогу аз камсыз болгон 1144 үй бүлөгө 31 даанадан карагат көчөтү таратылып берилип жатат. Бул долбоор жашылдандыруу жолу менен жакырчылыктан чыгууга багытталган. Көбүнчө мал чарбачылык менен алектенебиз. Анан бул айыл өкмөттүн карагаттын көчөттөрүн бергенде аябай кубанып турабыз. Ошо өстүрөлү деп жакшы ниет менен алдык. Ошо мен ушу мындай карагат, малина өстүргөнгө аябай кызыгам да, анан дайыма эле мал менен алектене бербей, ушу эме жер иштеткенге дагы аябай кызыгам. Ошо анан ушу өстүрөлү деп алдык. Карагат өсүп чыкса, өзүңүздөргө колдоносуздарбы? Өзүбүздөн колдонобуз. Если мындай көбүрөөк чыгып, мындай түшүм жакшы берсе сатабыз да. Ушу Токой чарбасына рахмат. Ушинтип көчөттөрдү берип, айылыбызды жашылдандырганга болгон салымыбыз битке болсо да салымыбызды кошуп атабыз. Биякта битке өзүбүздүн питомнигибиз бар болчу, ага теректерди айдап ушу ачаң элине сатчубуз. Да битке парник, садниктерден дагы иштечүбүз, парниктерден дагы. Эми дагы отургузабыз да, отурушчу. Мурунтадан эле ушундайбыз, дыйкандык менен эле алек. Жашыл мурас улуттук компаниясынын алкагында жергиликтүү Токой чарбага жарандар тарабынан 1500 ийне жалбырактуу жана 25 миңдей жазы жалбырактуу көчөт алуу боюнча билдирме түшкөн. Өлкө башыбыздын жашыл мурас долбоорунун алкагында бүгүнкү күндө Ат Баш районунда бир топ алгылык иштер колго алынып жатат. Бактар эгүү жашылдандыруу боюнча жалпы районубузда быйыл 120 миңден ашуун бак дарак эгүү пландалган. Ал эми мына бүгүн өзүңүздөр көрүп болгондой Дүйнөлүк банк тарабынан Кыргыз Республикасынын Токой экосистемасын интеграциялап жакшыртуу долбоорунун алкагында 1144 үй бүлөгө 35464 карагат көчөтү берилип жатат. Албетте бул долбоордун социалдык экономикалык мааниси абдан терең. Ат Башы Токой чарбасына 90 миң гектарга жакын жер тиешелүү болуп, анда 33 адам эмгектенет. Токойчуларга көңүл буруу максатында аларга заманбап үлгүдөгү бардык шарты менен 4 жерге үйлөр курулуп жатат. Жакын арада үйлөрдү колдонууга берүү пландалган. Токойлорго быйылкы жылы өзгөчө жашыл мурас боюнча да көңүл бөлүнүп атпайбы? Ошол биз азыр токойчулардын үйүн жаңы типте, современный, ичинен ысык суу, мустак суу чыккан, кафелденген токойчу дагы ушундай үйдө жашайт дегенди чагылдыралы деп сиздерге көрсөтүп атабыз. Мына азыр көрүп атасыздар, 80% бүтүп калды, ичинде тарсаңыздар болот. Анан бул 1 майга буюрса 1-2 май менен бүткөрүп лентасын кыркабыз. Районго быйыл 60 миң чаншан көчөттөрүн, 7 миң ива көчөтү, 6 миңден ашык кайың, 1600 мырза терек, 1500 ийне жалбырактуу көчөт, чычырканак жана карагат эгүү колго алынган. Райондо элди бактарак отургузууга үндөп, андан киреше дагы табуу иштери кызуу жүрүп жаткан учуру. Канат Жолочиев, Жантай Макенов, Пирамида, Нарын облусу.